Саламатсыздарбы? 2 октябрга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эмаком курулуш компаниясынын директору алдамчылыкка шектелип кармалды. Эмакомдун директору тургундарды 27 миллион 92 миң сомго алдаган деп шектелип жатат. Бул тууралуу Клопко 2 октябрда Октябрь райондук милициясы маалымдады. Маалыматка ылайык милицияга 27 сентябрда Бишкек шаарынын тургуну арыз жазган. Анда 2020 жылдын 11 августунда шаардагы курулуш компанияларынын биринин директору Футик көчөсүндө курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн 2 бөлмөлүү батир берүүнү убадалап 1 миллион 921 миң сомун алдап алып кеткенин билдирген. Аталган факты боюнча ири өлчөмдөгү алдамчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, курулуш компаниянын 32 жаштагы директору кармалды. Анын ушул сыяктуу башка кылмыштарга да катыштыгы бар экени кошумчаланды. Учурда шектүү номер 1-тергөө абагына 2 айга камакка алынды, тергөө иштери уланып жатат. Буга чейин 7 сентябрда Эмаком курулуш компаниясына акчасын төлөп, бирок батирин ала албай жаткан үйлүшчүлөрдүн маселеси парламент жыйынында көтөрүлгөн. Анда Бишкектин Чыгыш 5 кичи районунда курулганы айтылган үй салынбай, ишканага акчасын төлөгөн тургундар үйүн да, акчасын да ала албай жатканы белгилүү болгон. Ал эми компаниянын негиздөөчүсү, Жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов ага чейин ишкананы башкаларга өткөрүп бергенин, алданган үлүшчүлөргө тиешеси жок экенин айткан болчу. Ошто кутурма оорусун жуктуруп алган 12 жаштагы бала каза болду. Бул тууралуу 1 октябрда шаардык балдар ооруканасынын дарыгерине таянып, Азаттык жазды. Маалыматка ылайык өспүрүмдү август айында Өзгөн районунда ит иштеп алган. Анын жакындары дарыгерлерге убагында кайрылган эмес. Баланы оорунун белгилери байкалганда гана дарыгерге көрсөтүшкөн. 20 сентябрда баладан кутурманын белгилери аныкталып, 26 сентябрда көз жумган. Кутурма оорусу бул жаныбарлардан жугуучу вирустук оору. Аны вакцина менен алдын алып айыктырса болот. Вирус адамга дээрлик 99% учурда үйдө багылган иттерден жугат. Инфекция адамга жаныбарлар тиштеп же тытып алганда, көбүнчө шилекей аркылуу жугат. Ит иштеп алган киши жараланган жерди дароо самын менен жууп, тез арада дарыгерге кайрылышы керек. Вирус жуктуруп алган бейтап дарыгер белгилеген эмдөө курсунан өтүшү зарыл. Эмдөө акысыз жасалат. Бишкек шаарында тест татым түйүндөрүндө шаурмага ууланып, ооруканага кайрылгандардын саны 43-кө жетти. Бул тууралуу Клопко саламаттык сактоо министрлигине билдиришти. Маалыматка ылайык уулангандардын 23-ü ооруканага жаткырылды. Алардын 2-өө жаш балдар. Ооруканадагылардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Бишкектеги Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан 5 лаваш жана Мидос тест татым түйүндөрүнөн 21 адам шаурмага ууланганы 1 октябрда кабарланган. Алардын 15-и ооруканада экени айтылган болчу. Аталган түйүндөргө 72 миң сом айып салынып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин жабылганы белгилүү болгон. 2 октябрда соцтүйүндө Ош шаарында милиция таксист ыдык көрсөттү деген 17 жаштагы кыздын арызын кабыл албай койгону тууралуу видео тарады. Тасмада өспүрүм кыз Оштогу ички иштер башкармалыгынын имаратынын алдында ыйлап отурганын көрүүгө болот. Ал милиция кызматкерлеринин кенебестигине нааразы болгон. Видеого тартып жаткан киши милиция жаш кызды кабыл албай жатканын ырастап, имаратка кирүүгө аракет кылып, коңгуроону бир нече жолу баскан. Бирок кызматкерлер эшикти ачкан эмес. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы видеодогу кыз 2 октябрга караган түнү кайрылганын тастыктады. Милициядан кыздын арызы электрондук журналга катталганын, таксинин айдоочусу жана күбө суракка алынганын белгилешти. Милициянын маалыматында өспүрүм кыз мурдадагы бир нече ирет милицияга ар кайсы кишинин үстүнөн арызданып кайрылганы, алар боюнча тиешелүү чечим кабыл алынганы айтылат. Өспүрүм кыз Ош ШИИБинин жашы жетелектер менен иштөө инспекторлору тарабынан рейд учурунда бир нече ирет кармалып, социалдык коргоо кызматына өткөрүлүп берилген деп айтылат маалыматта. Аны менен катар кыздын акыркы арызы боюнча тергөө жүрүп, өспүрүм жана күбөлөрдүн маалыматы ар тараптуу текшерилет деп белгилешти. Ош шаардык социалдык камсыздоо кызматынын өкүлү болсо, Клопко милиция өспүрүм кызды буга чейин аларга өткөрүп бергенин ырастап, Лотос балдар үйүнө жайгаштырышканын айтты. Ал кыздын балдар үйүнөн качан чыгып кеткенин тактап жатышканын белгилеп, кийин маалымат берүүнү убадалады.
Парламент комитети чет элдик тыңчы мыйзам долбоорун эртең карайт. Жогорку кеңештин укук тартиби комитетинин мүчөлөрү 3 октябрдагы жыйында чет элдик тыңчы тууралуу мыйзам долбоорун экинчи жолу кароого аракет кылат. Бул тууралуу парламенттин сайтына жарыяланган күн тартибинде айтылат. Документти 2 жума мурун караш керек эле, бирок депутаттар жыйынга келген эмес. Чет элдик тыңчы мыйзам долбоорун 30 депутаттан турган топ сунуштаган. Документти юристтер жана медиа коомчулук сынга алып, азыркы учурда демилгечилердин тобунда 22 адам калды. Кыргыз спортчусу Улукбек Байзаков Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү унаа спорту боюнча чемпионатта 1-орунду ээледи. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын унаа спорту боюнча курамасы Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү чемпионатка тарыхта 1-жолу катышты. Байзаковдун байкеси аталган чемпионатта Кыргызстан жеңген алгачкы медаль болуп калды. Чемпионат 1 октябрда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өттү. Ага 27 өлкөнүн курама командасы катышты. Өлкөдө октябрдын аягына чейин эмчек рагын аныктоо боюнча акысыз текшерүү жүргүзүлөт. Саламаттык сактоо министрлигинен текшерүү айымдардын ден соолугу акциясынын негизинде жүргүзүлөрүн белгилешти. Маалыматка ылайык, 1 айлык акция Швейцариянын колдоосу менен Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоорунун алкагында уюштурулууда. Долбоор аялдардын жугуштуу эмес ооруларын аныктоо жана алдын алууга багытталган. Текшерүү өлкөдөгү бардык үй бүлөлүк медицина борборлорунда жүргүзүлөт. Ошондой эле долбоордун дагы бир максаты тургундар үчүн сапаттуу медициналык санитардык жардам алуу мүмкүнчүлүгүн түзүү. Сергек жашоо образын жайылтуу аркылуу калктын саламаттыгын жогорулатуу болуп саналат. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын июль айында Кытайдын Нанкин медициналык университетинин адистери Бишкекте аялдардын жатын моюнчасынын рагын аныктоо боюнча бекер текшерүү жүргүзгөн болчу. Бишкекте мэриянын эко-такси кызматы ишке кирди. Бишкек шаардык мэриясы муниципалдык эко-такси кызматы ишке киргенин кабарлады. Алгач кала тургундарын 10 электромобиль тейлейт. Такси эртең менен 7ден 10го чейин, кечинде 17ден 20га чейин Киев менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинен 12 кичи районго чейин туруктуу багыт боюнча каттайт. Жол кире 1 кишиге 50 сом. Эко-таксинин айдоочулары атайын тилкеде жүрө алышат. Унаалар заманбап электр жабдуулар жана GPS навигация менен жабдылып, айдоочулар атайын окуудан өтүштү деп белгилешти мэриядан.